Bu gözyaşı suyu, gözyaşı buyursa umuraga barabыз. Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, жалпы биздин катталуучулар. Биз бүгүн Тез кабар жамааты Билим Майнаев байкебиз менен чогуу, эсиңиздерде болсо Асылбек деген каарекени жакшы таанысаңыздар керек, эки көз азиз. Биз бир аялды, же болсо бир эркекти ушул кызгануунун айынан бала чаканын немесин бузуп албайлы. Эркелөөсүнөн, мээримден ажыратпайлы сураныч. Ата энелерге, жаштарга ошону кайрылып кетем да. Ошол кишини буюрса зыярат кылганы келдик. Биздин Тез кабар жамаатынын жүрөк ачкычы деген долбоордун алкагында Билим байке менен чогуу буюрса ошол кишини зыярат кылып, бир аз көңүлүн көтөрүп коелу деп келдик. Билим байке өзүңүз дагы бирөөз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, Тез кабардын телекөрүүчүлөр, бардыгыңарга Алланын рахматы, райымы, мээрими болсун. Жүрөгүңүздүн түпкү тамырынан пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Бардыгыңарга терең ыраазычылык билдиребиз Тез кабардын телекөрүүчүлөрүнүн. Себеби бардыгын комментарийлерин окуп атабыз, жакшы сөздөрүн угуп атабыз. Анан Кудай буйруса, биз ушул Асылбек мырзаны интернеттен көрүп калдык. Эми Аллах Таала кимге жүрөккө салса ошол эмекенин. Бирок интернеттен көп көрүп калабыз. Ошол эле Тез кабардын комментарийлеринде жа бизде көп кыйналып атам, мындай болуп атам, жашоодон өлгүм келип атат, анан проблема болуп атат деп, мындай карасаң колу буту бар, көзү бар эле, мындай здоровый адамдар да. Ошолорго пример катары биз азыр ушул инсанды көрсөткүбүз келди. Жашоодо ушунчалык сыноо бергенкен, ушул Асылбек мырзага өзүнүн көзү көрбөйт. Аялынан мүмкүнчүлүк чектелген, билесиз, кызынын да көзү көрбөйт, андан кийинкилердин да көзү көрбөйт да. Бирок ошондой болсо дагы тагдырдын немесине карабай, ушу сынбай, ушу жашоо жүргүзүп келет да. Мынакей, кээ бирлер бар ушундай. Балким бул жалганды көзү көрбөшү мүмкүн, бирок иншалла ойлойбуз, Кудай буйрса, бейиште акыйкатты көзү көрөт дегенчи. Себеби көзү жок болсо да ушундай аракеттерди, ушундай кадамдарды андан тышкарыда таң алдырганы мен өзүм уялдым да. 24 26 бара Куран жаттаган экен да. Аллаху акбар. Көз көрбөйт. Көзү көрбөй турган. Жашоого налыбай эле ушундай болсо, кээ бир бул жашоодо көзү көргөндөр бар, бирок көдөнү көрбөйт да. Ошондуктан азыр инсанды бардыгына үлгү катары жашообузда кандай кыйналып аткан адамдар, бирок кандай сабыр кылып, Аллага шүгүр кылып жашап аткан инсандарды көрсөткүбүз келди. Азыр бирге барып көрөбүз, Кудай буйрса. Андан тышкары өзүбүздүн белек-бекчилер бар эле. Лидер умра компаниясынын ачылганын максатын айтканбыз. Ушундай мүмкүнчүлүк чектелген инсандарды байма-бай умрага алып барып, Кудай буйрса жакында көрдүңүздөр, үй алып бергенде үй алып берип, жетимдер үй бүлөнө, жесир үй бүлөнө ошол проектини ишке ашырып атабыз. Ачканда ошону айтканбыз. Ошолордун бири азыр Асылбек мырзаны бир көңүлүн көтөрүп кубандырып коелу дегилек. Анда чогуу Киши өзү билеби азыр бул сюрпризиңиздерди? Сюрприз билбейт. Билбейт. Не сюрприз экенин анда чогуу көрөсүздөр да, иншалла. Буйрса, иншалла. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар. Азыр кирип, буйрса үйүнө, жашаган жерине келдик. Буйрса кирип, көңүлүн көтөрүп, ал кишиден да бир кеп насааттарын угуп, дуасын алып, батасын алып чыгайлы деп атабыз иншалла. Машалла. Биз менен болуп туруңуздар. Машалла. Кандайсыз, жакшыбы ден соолук тааныш? Кандайсыз, бир тууганым, жакшыбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Элек күч болуп келгенбиз да командабыз менен. Кандай жакшы? Сапарыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы болду. Турасызбы? Каралат ажке. Машалла. Аллах Таала өмүрүңүзгө, жашооңузга береке берсин. Кареке кандайсыз, жакшысызбы? Мен аты жөнүм Абдулбасит. Мен Тез кабарда Атакул экен жардамчысы болом. Бишкекте Тез кабарды алып барып аткан бала менмин да. Азыр буйрса биз ошол Тез кабар каналына дагы Билим байке менен чогуу келип, буйрса бир зыярат кылып коелу. Биздин фирманын атынан, бул Билим байкенин атынан бир зыярат кылып көрүп, бир көңүлүңүздү көтөрүп коелу деп келдик да. Кандайсыз, өзүңүз жакшыбы? Рахмат, Аллага Иштер, бала чака кандай? жакшы болду. Отурабыз эми ушул эл катары. Кудайга шүгүр, балдар окуп атышат. Окуганы үйдө дегендей. Машалла. Үй жылуу экен. Жакшы ооба. Жакшы. Ден соолугуңуз кандай өзүңүз? Рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Бул Билим байкени жакшы тааныйсыздар? Жаңы тааныштык. Жаңы тааныштык. Жаңы тааныштыңызбы? Меники Карекем Куран жаттаган экенсиз, канча пара дейсизге? 23 пара. Машалла. Анда бир Баткенде өтүп кеткен бир туугандарга, дамылаларга бир кыска бир сүрө менен Куран окуп туруп, ошо менен баштасак кандай дейсиз? Карекем менен, Эме кылсаңыз. Дуа кылсак Кыргызстан элге, жерге. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Sözün sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah özün mehrimizin rayımızın ya Allah bilip algan күнөөлөрүбүздү кечир ya Allah ушул Куранда баткенде биздин элибиз жерибизди коргосуп өтүп кеткендерге Allah соолун багыштап билип алган күнөөлөрүбүздү кечир Allah Таала Кыргызстанда бардык мусулмандардын башын бириктирип баардыгын берешен кылып бири-бирибизге жардам бере турган баарыбыз жетелешип бейишке келе тургандардан кыл Allah Таала эч кимге зар кылбай эч кимге королбой Allah Таала баарыбызды тойбогон жүрөктөн коркпогон напсиден кабыл болбой калган дубалардан сактай Allah баарыбызды пайгамбарыбыз менен бирге бейиште боло тургандардан кыл Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maşallah. Allah razı olsun. Asылбек мырза жашыңыз канчада? 33'te. 33'te. Çam buyursa bıyıl. Maşallah быйыл 33'ке чыгасыз. İnşallah. Бул эми Алланын сыноосу экен, тагдыр экен, бул жалган жашоодо эми ар кандай сыноолор болот экен, э? Бул өзү төрөлгөндөн эле ушундай болуп төрөлгөнсүз өзү? Төрөлгөн өстү мына. Анан Куранды кантип жаттадыңыз мен? Угуп жаттадым. Угуп, Слухой менен, Слухой менен. Биринчи устаздарым ошол кишилерге Алла разы болсун эми баягы. Биринчи ошолор угузуп жаттатышты, мындай айтып берип ооз эки жаттатышты. Сөз менен. Анан кийин кассетага өттүк. Баягы анда магнитофондор болот эле го. Ошо кассеталарга өттүк. Анан кийин аудио плеерлер чыгып калды го. Ошолорго өттүк. Анан секин техникага карап ошо жаттай баштадык. Ал кишилер да кыйнабай калдык кийин. Эми аларга деле кыйын экен, бирде болуп калат экен, бирде болбой калат экен. Ошондо Куранды жатталбай калып, кызат болуп барсаң магнитофонго өтүп, ошентип жаттап, Кудайга шүгүр. Эми такырорумго жок, бирок Аллахым кааласа жаттадым иншалла. Эми буягына да Кудай мүмкүнчүлүк берсе, жетип бараны бүтүп алсак деген ниетте турабыз, Кудай кааласа. Азыр жашыңыз канчада? 32'de 30'ga чыгам буюрса. Машалла, Аллага шүгүр. Биз сизди негизи биз ушу интернет тармакта көбүнчө колубуздан келишинче жакшы иштерди кылып аракет кылабыз. Адамдарга жардам бергени, адамдарга арачык билдире албаган, Аллага арачык билдире албайт дейт. Сизге Алла разы болсун. Ушундай жашоонун кичине тагдырында. Бирок Аллах Таала кимдин жүрөгүнө салып койсо, бизге ошогон күнөөкөрлөрдү сизге алып келип кызмат кылдырып коет экен да. Сиз өзү неме бул жакта Бишкекте жашап атасыз азыр, э? Убактылуу кичинекей балам көрсөткөн ошол жака келгенбиз. Убактылуу берип. Биякта квартирада турасыз бе? Квартирада турабыз. Ошондо улуу кызыңыздын дагы көзү көрбөйт, э? Жок, улуу кызым көрөт. Улуу кызыңыз көрөт. Андан 9 жашта ал көрөт, Кудайга шүгүр. Андан кийинки экөөнүн көзү көрбөйт. Анда экөөнүн көзү көрбөйт, э? Ошолорду көрсөтүп атып, операцияларга алып барып себептерин кылып көрдүңүз, э? Операция кылдырбадым, негизи карайт. Алла да туаса төрөлүп, ушундай сокур төрөлүп калсын да. Мүмкүнчө шектен төргөндүгүнө байланыштуу Алла да операция кылдырдым. Бирок көздөрүндө опухолдор бар болчу да мындай. Онкологический оорулук, гемангиома деген. Ошол диагноз менен ооруган учурларда операция кылдырдым да. Анан бул жакта спецсадик бар. Психологдор көрсөтүп атабыз баламы. Ошого ушинтип бул жакта болуп атабыз. Ошол Асылбек мырзанын сиздин күчтүүлүгүңүздү, бул кичине жалган жашоодо кичине сыноо келип калганда сабырдуулугуңузду көрүп, себеби жардам сурагандар өтө көп. Мындай колу буту бар, иштейт, здоровый эле балдар. Балким мейли ажырашып кетти, балким мындай болуп калды, проблема болуп калды, жашоосунда нерсе жүрбөй атат. Бирок ошондой болсо да Аллага шүгүр деш керек да. Шүгүрлүктүн туу чокузун, чыныгы шүгүрлүктү мен ушу Асылбек мырзадан көрдүм да. Видеолорун YouTube'дан көрүп чыктым. Анан көзүбүз бар болуп туруп эле мисалы Куран жаттабайбыз, мисалы Куран окубайбыз. Асылбек мырзанын ушу 23 пара Куран жаттадым дегенди көрүп аябай таасирлендим да. Өзүм да уялдым негизичи. Анан ушу Асылбек мырзадан сурагым келет да, мисалы ушундай кыйынчылыктар болбой койбойт. Бул жашоо жалган жашоо го, бүгүн бар эртең жокпуз. Мындай карасаңыз кече эле мектепте окуп аткан элек, бүгүн мынакей бала чака болуп, анан карасаңыз уже бул жашоо өтүп кете берет экен да. Пайгамбарыбыз айткан экен го, мен бир үммөтүмдүн ортосу келет, бир ушу 60 жаштын тегереги депчи. Карасаңыз уже жарты өмүрдү уже жашап койдук да. Эми балким бул жашоодо жалганды көзүбүз көрбөсө, Кудай буйруса, мен Асылбек мырзаны ойлойм да, иншалла. Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу зат да. 100% Кудай буйруса бейишти, акыйкатты көрөт депчи. Анан ушундай кыйынчылык болгондо өзүңүзгө кандай мотивация бересиз, кандай жашоодо мындай өзүңүздү сабырдуулукка чакырып, кандай немелерди кыласыз, ыкмалардычы? Мен эми
мотивация берип мындай өзүмө сабырдуу болушум керек деп алдабай эле болгон алдыга чыгып кете берем да ошо. Мындай ойлом мындай азыркы учурда ушундай зат болуп бир аз эметип калдым, бирок чындап эмне кылыш керек деп ойлонуп калдым. Мурда антта ойлонбойт элем да. Кыйынчылык болсо да жүрө берет элем да, ушу эчтекени билбеген адам болуп элечи. Бирок ошону мен тез жеңет элем. Мына азыр бир аз ойлонуп эме болуп толгонуп калдым, бирок Кудайга шүгүр дагы эле мындай мен өзүмү алдап баягындай деңгээлге түшө элекмин да, стресс болуп баягындай анчалык кыйынчылыкты көп мындай катуу кабыл ала элекмин да. Мындай бир жолун ойлоном. Кантип чыгып кетиш керек бул жолдон. Ушул бул дагы тереңдешпеш керек да, бул кыйынчылыкты. Ошентип ойлоном да негизинен. Андан башка эч кандай мындай. Мен адамдарга деле айтам, мисалы, дайым жолукканыма деле айтам, өзүмчө деле ойлоном, неге адамдар мисалы ошо алты саны аман адамдарга чындап эле ошолорго таң калам да. Чын эле баардык нерсеси бар, акыл эси бар, көздөрү алты саны аман. Бирок ошолор алсыз чындап эле. Эмнеге? Биздин инвалидтерде мисалы үчүн көзү көрбөсө деле путу баспаса деле аракет кылгандар бар да, мисалы үмүт жашоо деп сүйүп жашагандар бар жашоону. Ошолордун катарына мен өзүм деле кирем да. Жашоомду сүйүп жашайм, сүйөм жашоомду чындап. Ушул жашоомду деле сүйөм да. Себеби мусулманмын, Кудайга шүгүр, акыл эсим бар. Эми сокур болсом деле акыл эсим бар, Кудайга шүгүр. Анча-мынча адамдарды тааныйм, өзүмдүн чөйрөм бар, канчалык бир деңгээлде. Эми өлүп кала турган деңгээлге жете турган жашоо оор жашоо эмес да. Эч кимибизге аны Кудай таала андай жашоо бербейт. Итак деле өлөбүз да, мисалы, ал жашоо болсо делечи. Бирок өлүмгө шашпаш керек. Стресске, депрессияга шашпаш керек, ооруга шашпаш керек. Сабыр кылыш керек. Куран көп угам, азан угам, көбүрөөк мындай кыйынчылык болуп аябай эми баягы инсансыздыкта жүрөгүм сыгылат. Эркекпиз да ыйлай албайбыз, мисалы. Эркекпиз ыйлай албайбыз. Ошол учурда азан угам, кыйкырып алам, анан черим жазылып калат да. Болсо мына балам алып ушуга кыйкырып ойноп, ушу менен ойноп болсо дагы черим жазганга аракет кылам да. Балаңыз канча жашта? 5 жашка чыктык жакында. 5 жашта. Bundan улуус да ул да? Жок, кыз. Кыз экөө тең кызбы? Экөө кыз. Bundan улуусу 7 жашта. Ал быйыл көзөздө жана слабый, жана начар көргөн көзөз зрениясы менен интернатына бардык жакында. Ал кызым тапшырдыңыз. Барды. Бул мамлекет тараптан бир жардам болуп турабы мындай? Кудайга шүгүр, эми пенсияларыбыз бар, мисалы үчүн. Бизге мамлекеттен ошол жардам деле, ошол болсо деле жардам да. Күн помоштор берилип турат, мисалы үчүн жылына конфинсация төлөнөт, айына 1000 сомдон. Көмүрүңөргө, светиңерге иштеткиле депчи. Эми ошол деле 12 айда 12.000 сом акча болот да. Жер үйдө жашасаң, мисалы 1 тонна 2 тонна көмүр жетет. Мындай думда жашасаң, светиңе сулар канча чарап турат эми чындап. Анан ошол быйыл алдым 3000 сом берилет экен жылына. 3 жылда бир 3000 сом берилет экен. Кварталныйдан акча берилип турат экен. Эми аларга элестек, бирок негизи мамлекеттин инвалидтердин алган жардамын айтып атам да. Мен мисалы мамлекетке деле наразы эмесмин, чынын айтсамчы. Пенсияларыбыз көбөйдү, мисалы үчүн. Мурда 5000 алчу элек, азыр 9000 алабыз. Кудайга шүгүр. Биз үчүн ошол деле акча. Көтөрмөлөп атат колунан келсе. Реабилитационный центрлер бар. Балдардошторго апарып турат, анча-мынча санаторияларга. Ошол деле мамлекеттин эсебинен мисалы үчүн акча төлөбөйбүз, жөнүнө барып жатып келебиз. Ошол деле бизге жардам, чынын айтканда. Бишкекке азыр убактылуу көчүп келдиңизби? Убактылуу көчүп келдим. Ошто үйүм бар өзү. Өзүмдүн үйүм бар Ошто. Ошто турасыз, Ооба, Нурзамандан үй алып беришкен элдер жардам, мындай мусулмандар, ошол Ак ниет аманат фонду менен биргеликте Нурзамандан үй алып беришкен. Ошол үйүм бар. Бирок мына баланын себебинен бул балада бир аз мындай сүйлөп эречи кеч болуп атат, акыл эси өнүүсү кеч болуп атат. Ошол себептен бул жака келип күчтүүрөөк психологдорго, врачтарга көрсөтүндүп ушул жакта туруп атабыз убактылуу. Канча ай болду бул жерде жашап атканыңызга, Бишкекте? Ушул бала 2018 төрөлүп ошондон бери ушул Бишкекке каттап жүрөбүз да. Ар жерде жүрдүк эле, мына жерде туруктуу ушул жерде жашап калдык да. 2019-жылдан бери баягы ушул жерде спец садик бар экенин билгенден бери ушул жерде туруп атабыз да. Жакшы, өзүңүз негизи кандай тиричиликтерди кылып атасыз биякта? Мен дагы келинчегим мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу мына баланы карайм көбүрөөк. Себеби анын дагы бир жак колу эмеси жакшы иштебегендиктен мына балага баш бербейт да. Анан бул бала баягы тепкилен жерлерди дүпүрөтсө, соседтерге дагы бир аз кызгансыздык жаратат экенбиз да. Дүпүрөбөгүлө деп алар чыгат экен. Ошол себептен көбүнчө ушул бала менен элек болом. Мен тиригилигим ушул балада эми чын айтканда. Башка чындап иштекени үйрөнбөпмүн. Мындай элдерге келип бирдеке токуп сыла коет экен, массаж кыла коет экен көз аждер, эпчилдер бар. Мен ошол нерсени да үйрөнбөпмүн да. Эрке бала болуп калыптмын да. Медреседе отуруп эле Куран жаттай берипмин, анан устаздарым дагы баягынтип эркелетип, ушинтип эметсе ошого карап эрке болуп калыптмын кичине. Азыр Кареке, азыр Куранды жаттап атасызбы да, улантып атасызбы? Улантып атам, ооба. Кудайга шүгүр улантып атам. Бирок кеч болуп атат да, аябай кеч болуп атат. Негизи билем айтам, биз көз менен көргөндө ар нерсени ылгабай көрө беребиз го.
зейин ушунан кетет экен да. Ушунан кетет экен да. Мисалы мынау Куран жаттаган балдарды кара көрөбүз да, баягы каракелердичи. Анда карасаң кээ бирөө бир бет жаттайт, кээ бирөө жарым бет жаттайт, кээ бирөө 2 катар жаттайт да. Анан мисалы баягы таква адамдар бар го, мисалы күнөөдөн алыс болгон каракелер күнүнө 4 барак, 5 барак жаттагандар да бар да. Негизи эң ушул зейинди кетирген ушул көздүн көрүүсү экен да. Куранда да Алла Таала айтат го. Ким Алланы эстөөдөн баш тарта турган болсо кор жашоо берип, кыяматта сокур кылып тирилтебиз дейт го. Негизи бул дүйнөдө көздү көрүп туруп, акыретте барып көз көрбөй аткан эң чоң бир зыян нерсе да. Эми Асылбек байке иншалла бул тагдыр нерсе экен. Иншалла бекем болуңуз. Иншалла дайым сабыр берсин. Биз турабыз мына мекендештериңиз, бир туугандарыбыз иншалла. Иншалла. Эч качан чөкпөңүз. Үмүтсүз бир гана шайтан дейт го. Үмүтсүз бир гана шайтан. Ошого иншалла сиз бир тууганыбыздайсыз. Менен мурда сизди чындап телевизордон эмелерден көрүп жүрөбүз. Баягы эме анан эми азыр иншалла мына бир көргөнгө Алла Таала насип кылыптыр. Бул Билим байкебиз дагы көптөгөн жардамдарды кылып келет да. Бул байке жөнүндө дагы уксаңыз керек. Буюрса мындай өзү бул кишинин ниети ушундай мүмкүнчүлүгү азыраак кишилерди, мекендештерди жардам берип ушул эме кылып жүрөт да. Иншалла. Анан кареке менде бир кызыктуу суроо да. Мына Куран жаттайсыз го. Мисалы канча беттен жаттайсың? Жакшы окусам 2 беттен жаттайм. Мен угуп жаттаган үчүн да эми кийинбай калкам заряд өчүп калат, кээде баягы сүйлөп калат, мисалы өзү эле эми техникада. Кээде өнчү эле сүйлөй берет, битекеси кирип кетем, ошондой себептен азаш отуруп, эми мындай турмуш экен да, мына баланы ойлонуп отуруп, алаксып отуруп, ушинтип эсте тутуп, бир аз эме болуп отуруп, ону 2 беттен жаттайм, чындап жаттасам. 2 беттен, Анын үчүн менин устазым жакшы, мындай настроением жакшы болсо, жакшы жаттайм да Куранды. Анын үчүн баягы ошо Куран жаттаган настроением эптеп көтөргөнгө аракет кылам, мурдагы күндөрдү эстеп, жакшы күндөрдү эстеп. Эми азыр эле жакшы күндө эсем, бирок баягы үйлөнө элек малдагы жакшы күндөрдү эстеп, устаздын алдында Куран тапшырган күндөрдү эстеп алып, өзүмчө ошолорду эстеп, анан жакшы жаттаганга аракет кылам да Куранды чындай. Анан бул бала оору, кыйналып калган күндөрү Куран жаттап калсам, 1 бет жаттайм, кирбей, кыйналам аябай. Ошол болуп бир аз кечигип атам, мына ушуга карап отуруп. Аллага алгызын Асылбек. Эми өзү дүйнө жүзүн боюнча мусулмандар үчүн эки эле ыйык жер бар да. Бул Мекке, Мединада. Ушу негедир билбейм, бирок ошол ыйык жерде Медина шаарында Аллах Таала сизди жүрөккө салды да. Көп адамдар жазат, жардам берип койбойсуңбу, мага деле берип койбойсуңбу. Бирок чыныгы кыйналып аткан адамдарды билебиз да бизчи. Өзүбүздүн списогубуз бар. Мынакей ошондойлордун бири Асылбек мырза да. Кудай буйрса пайгамбарыбыз сиздин татыктуу үмөтү катары эсептейм да менчи. Анан өзү пайгамбарыбыздын шаарына мындай барганга дуа кылып жүрчүңүз беле өзүңүз, Асылбек мырза? Эми дуа кылып жүрөм, ооба иншалла. Аллах Таалам кабыл кылса, Атакул акага да өткөндө айттыргам. Алланын дуа кылчы бизге дагы. Жок дегенде замзам суу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курмасына келип бериң. Бара албасак да ошону жеп коебуз, мына балага жетирем деп. Өткөндө бир дайындагам анан. Пайгамбарыбыздын шаарына, пайгамбарыбыздын алдына барсаңыз, эмне деп дуа кылат элеңиз, Асылбек? Эми мен ошол бүткүл үмөттүн жакшы болуп, жакшысына дуа кылам. Аллах Таалам ушул үмөттөн бүт аламдык хидayet берсин дуалым. Себеби бизде аябай эле жаман жүрөк орто турган нерселер көбөйүп кетти да, чынын айтканда. Балдарга болгон зордук, зомбулук, кыздар аялдарга болгон зордук, зомбулук. Биздин мына мисалы алдуу момун мусулман деген эркектерибизден жакшы нерселер чыкпай кетип атат. Жакшы эмне болот, тартыктуу тарбиялайт балдар деген энелерибизден жакшы нерсе чыкпай кетип атат. Балдар көп кыйналып калып атат, мисалы үчүн. Мен эң кыжаалат болгон нерсемчи, өзүм эле балдарымдай балдар мечиттин алдында садака сурап отурганы болуп атат да. Мен эң ызаланган, эң алам болгон жерим ушул болуп атат. Мисалы биздин убакта сиздин убагыңызда андай нерсе жок эле да. Шаарда өспөгөн үчүн балким билбей калгандырмын. Бирок азыркы учурдагы мисалы мен өзүм балдарым ойнотуп жүргөн балда ошол суранып турган балдарды көрүп балдарым ойното албай калды да. Жүрөгүм мындай ооруп кетти. Ушул балдардын деле ойногонго акысы бар эле. Бирок караңчы балалыктын кандай гана жаман өтүп атат, оор өтүп балалыгы. Элден суранып өтүп атат, эртең келечеги булар кандай болот? Мен эң кызык болгон нерсем ошол. Мен ушуну дуа кылмакмын. Мындай ушул балдардын балалыгы жакшы өтүшүн дуа кылмакмын. Кичине көзүм болсо балким ошолорго шарт түзмөкмүн. Эме кылмакмын, аракет кылмакмын деп ойлойм да өзүмчөчү. Мен эң кызык болгон нерсем ушулар да. Анан өзүм балама дуа кылмакмын, ушундай болгон үчүн. Интернеттен дагы айтып калабыз да. Умрачылар бул Алланын делегаттары депчи. Аллах Таала кимди сүйсө өзүнүн үйүнө чакырат. Акча барбы, жокпу, бул Алланын өзүнүн
кудурети өзүнүн күчү да. Аллах Таала кааласа акчасы жок да. Аллах Таала кааласа көзү көрбөсө дагы өзүнүн үйүнө чакырып коет. Аллах Таала кааласа коляскада отурган инсандарды да өзү чакырып коет. Жакын деле бир байкебизге жолдомо бергенбиз. Биз лидер умра ачып атканда максатыбыз айтканбыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ушундай Алла жолуна бекер алып барабыз депчи. Аллах Таала мына ушу Асылбек мырзанын тагдырына жазып койгон экен. Асылбек мырза, биз жөн гана себепкербиз да. Биз жөн гана себепкербиз. Акыйкатта чакыруучу Аллах Таала. Аллах Таала Асылбек мырзанын ушу Куранды жаттап атканын Аллах Таала көрүп турат, сезип турат, баары көрүп турат. Биз сизге ушу Лидер Умра компаниясынын атынан, өзүбүздүн атынан, элибиздин атынан, ушу атакыл мырзалардын, тез кабардын атынан ушу сизге умрага Аллах Таала Кудай буйрса сизге умрага жолдомо берейин деп келдик. Аллах Таала жиберди сизди. Өзүнүн үйүнө. Машалла, Алла разы болсун сиздерге. Машалла. Ошондой эме жазып келгенбиз да, жолдомо биздин атайын Лидер Умранын сертификаты бар. Аллах Таала мына сизди мубарак. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Машалла. Аллаху акбар. Мына кармап түшкөнбүз, мына. Машалла, Алла разы Кудай буйрса, ошол билет, визасы, жатаканасы, баардыгы, тамак ашы, Кудай буйрса 15 күн барып, эл үчүн, жер үчүн дуа кылып келесиз. Пайгамбарыбызга салам, салаваттарды айтып келесиз. Сиздей инсандарды мынакей Аллах Таала чакырам десе, ушундай кылып чакырып коет туганда. Ошон үчүн биз көп-көп дуа кылайык. Өзүбүздүн акчабызга, ынсабыбызга, башка нерсебизге таянбайлык. Канча деген адамдар акчалары бар, бирок бара албай жүрөт. Канча деген адамдар көздөрү бар, бирок бара албай жүрөт. Канча деген адамдар коляскада отурат, бирок бара албай жүрөт. Бирок Аллах Таала кимдин жүрөгүнө салса, Аллах Таала кимди кааласа, ушуну чакырып коет экен да инсандар. Кут болсун сет. Ой, рахмат, Алла разы болсун. Өтө ойлонуп калдым, аябай. Мен мындай нерсе күткөн эмесмин да. Мен Курандын баягы, машалла, эң чоң алган делегим ошо аудио китеп болчу да анан. Ошол нерсени ойлогом да. Өтө сонун нерсе жаңылык болду мага, машалла. Мен Олет. Умрага барган эмесмин, жок. Машалла. Биринчи жолу барат экенсиз, Машалла. Ниет кылып жүрдүңүз беле өзүм? Ниет кылып жүргөм, ооба. Жок, эми ниет кылып жүргөм, ооба чындап. Тото. Кесин акыл аласың. Машалла. Кесин акылы көп аласың экен. Аты ким беле? Табарак, аты да сонун экен, Кийими жок жүргөндө үйлөп атпай атасың. Кеке. Машалла, эң сонун нерсе жаңылык болду го мен үчүн, ой, машалла. Ушуну көтөрүп барам, Кудай калса жабар. Биз сизди алып кетебиз, бул сиздин сертификатыңыз ушу менен Кудай буйрса биз сизди Кудай буйрса числолорун айтып тактап неме кылабыз. Анан Кудай буйрса, иншалла, бияка алып коюн. Даярдана бериңиз, Кудай буйрса, пайгамбарыбызга көп дуаларды кылып бериңиз иншалла. Кудай кааласа. Сөз даярдам иншалла. Кандай болот сапарыңызда иши, кандай? Же өзүңүздөр? Мен өзүм кызмат кылып барып келем сизди, Кудай буйрса. Мен ушу Лидер Умранын жетекчисимин. Кудай буйрса, сапарыңызда иши жаныңызда жүрүп, сиз элдерге дават берип, Кудай буйрса. Андан тышкары дагы Кудай буйрса. Ушул эле мага чоң белек болду. Мына берди ажке. Башкасы вообще 50 000 сом, Мынакей. Мынакей алыңыз эми иншалла. Андан кийин Кудай буйрса, мына мен өзүмдүн 2 бир тууганым бар да. 3-чү бир тууган кылып Кудай буйрса, мынакей өмүрүбүз өткөнчө Аллах Таала канча өмүр берсе, ошо Асылбек мырзаны мен өзүм кепилдик кылып, бир тууган кылып жаныма алып жүрөм дедим да. Кудай буйрса. Мен 2 бир агам, бир иним бар да. Кудай буйрса. Кимиз улуу экенибиз билбейм, бирок кандай болсо Кудай буйрса, кыяматка чейин бейишке жетелеп жүрө турган туугандардан. Кудай буйрса, Асылбек мырзанын колубуздан келишинче ушул квартирасын, башка нерсесин, кажеттерин биз өзүбүздүн мойнубузга алабыз иншалла. Айына бир 15 000 сомдон сизге зарплата чыгарып турабыз. Ушул сиз Кудай буйрса, сиздин жумушуңуз адамдарга дават бериш, депрессияга түшүп кеткен адамдарга ошолорго мындай мотивация бериш, Кудай буйрса, Асылбек мырзаны сүйрөйбүз, Кудай буйрса. Европага алып чыгабыз, башка жактарга алып чыгабыз, Кудай буйрса, себеби Аллах Таала ушундай нерсени жүрөккө салды. Негедир билбейм. Бирок ушундай туруп эле Мединадан эстеп кетип эле, Мединадан YouTube'дан касып таң атканча видеолорун көрүп чыктым да. Аллах Таала сүйгөн пенде экен да.
ушинтип бизге жүрөккө салып ушундай кызмат кылып койду. Асылбек мырза, Аллах Таала жашооңуз өмүрүңүзгө береке берсин. Сиздерге да. Эч кандай кыжалат болуштун, эч кандай нерсе болуштун кереги жок. Кудай буйрса сиздин көздөрүңүз, бул жалганды көрбөгөн көздөрүңүз бейишти көрөт, Кудай буйрса. Аллах Тааланын жамалын көрөт ушул көздөрдө. Аллах Таала ошон үчүн дайындап атканыбызды билбейбиз да. Биз ошон үчүн жашообуз урматтуу туугандар, шүгүр кылайык. Анча-мынча ажырашып кеткендер бар, анча-мынча ооруп аткандар бар, анча-мынча квартирада жашап аткандар бар, анча-мынча кыйналып аткандар бар. Аллах Таала Куранда айтат, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар депчи. Мына кыйналып аткан инсандар да ушундай болсо дагы жашоого сабыр кылып жашаган инсандар бар. Көзү көрбөсө да мынакей өзү көрбөй калбастан өзүнүн кызын да көзү көрбөйт, баласын дагы көзү көрбөйт. Андан кийинкисин дагы мына келин да мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушундай Асылбек мырзаны карап аткан келинине Алла ыраазы болсун, кызмат кылып аткандарга Алла ыраазы болсун, ата-энесине Алла ыраазы болсун, устаздарына Алла ыраазы болсун. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүзгө береке берсин. Андан тышкары берешен бизнесмендер бар, менин инилерим бар, ушу телевидение көрүп аткандар бар. Асылбек мырзанын реквизиттерин таштап кетебиз. Асылбек мырза сураган жок бизден, бир тыйын да сураган жок. Бирок тилекке каршы колу буттары бар эле, мечитте акча сурап отургандар болуп атат. Колу буту бар, көзү бар, иштебей эле жардам сурагандар болуп атат. Кудай буйрса келди биргеликте Асылбек бир тууганыбызга жардам берейик туугандар иншалла. Жакшы мындай баласына лечение кылганга, кызына лечение кылганга Кудай буйрса баардыгыбыз жапа-тырмак жардам берейик. Себеби берешендердин оозу бейиште дейт тургандар. Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мерими болсун. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга насип этсин. Кудай буйрса мынакей кадамдарыңызды, шыбыр кадамдарыңызды Кудай буйрса Мадинада көрөйүк, Кудай буйрса. Дуаңызды, көз жашыңызды, Сертификат болуп турса биз кат барбайбыз. өзүңүздүн бери мындай немеңизди айтып коюңуз, эми ошо менен эфирди аяктайык, Кудай буйрса. Мен ушундай Аллага алкычмактар болсун, Аллага ыраазымын. Ушундай пенделер да бар, жакшы инсандар бар. Ошдон урматында дүйнө сакталып турат иншалла. Ушул бул көз жашы, сүйүнүч көз жашы буйруса умурага барабыз. Замандаштарыбызга дуа кылабыз. Канчалаган инсандар умурага барып келет. Эми ыхсандарын жеп жүрөбүз, ошол курмаларды жеп жүрөбүз, дайындап жүрөбүз. Бирок өзүбүз дагы ошентип умурага барабыз деп мындай. Эми ойлонот элем, бирок азыр ушул моментте деп ойлоп ойлобойт элем да. Мында болсо ошол Куранын урматы, бул хидаят, мусулманчылыктын урматы албетте. Эгер чындап Аллахтан сүйүп кааласа, бул көзүңө, бутуңа, колуңа карабайт. Бул нерсе жүрөккө карайт чындап. Мен башка инсандарга да айтып кетем, алсан амандарга да айтып кетем. Алсан амандарга да айтып кетем. Мен үй бүлөгө бек болойлу. Эркектер айрыкча. Балдарды, аялдарды таштабайлы. Биздин милдетибиз ошолорду караш. Баарыбыз ушундай берешен болгонго немебиз мындай. Болот, мүмкүнчүлүк бар баарыбызда. Заман жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок кээ бир инсанга насип кылган, кээ бир инсанга эмес экен. Мындай ушундай мырзаларыбыз бар, Кудайга шүгүр. Чыган жигиттерибиз бар. Биздер ушундай балдар тарбиялайлы. Башка бүт ошо эмет жүргөн ата-энелерге айтып кетем да, мындай баласын уруп, согуп, жынан деген ата-энелерге, балдарын таштап коюп, аялдан аял алып жүргөн эркектерге айтып кетем. Бир аялды, ошол 4 баланы жакшы карайлы. Андан ашсаган башкаларга да бактылуу кылайлы. Силерге рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ушул биздин колдоп келгениңиздерге мен чындап аябай сүйүндүм. Мен ойлогом белек десеңиз мындай. Мунчалык деп ойлободум эле да мындай. Сиздин сөзүңүзгө белектер бар деп атканыңызда бир ойлогом, бирок мындай умранын сертификатын ойлободум эле да. Чындап айтсам, мен үчүн аябай күтүлгөн белек болду. Бул сиз экөөбүз Кудай буйрса ахиреттик дос болуп байма-бай байланышып турабыз, Кудай буйрса Меккеден, Мединадан жолугабыз. Кызмат боюнча биз өзүбүз алып барып келебиз. Сизге кызмат деле керек жок, сиз мындай өтө тың экенсиз да. Сиз мындай Кудай буйрса мындай андай деле муктаж эмес экенсиз мындай сопровожденияга. Бирок биз сиздин 24 саат бою жаныңызда болуп, Кудай буйрса зыяраттарды, дамылалар бар. Балким насип этсе, чысолор туура келсе, Максат Дамылданын жамаатында Кудай буйрса Дамылда менен бирге чогуу пайгамбарыбыздын шаарында, Алланын үйүндө Кудай буйрса дуа кылып, элге жерге дуа кылып, Кудай буйрса кыздарыңызга дуа кылып. Аллах Таала эч кимге муктаж эмес, акыйкатта балдарыңыздын көзүн бул жашоодо көргөзүп коюш. Аллах Таала муктаж эмес, эч кимге муктаж эмес да. Аллах Таала ушу сабыр кылгандарга айтат экенде, канакей, ушул сыноодо мен ойлойм, Аллах Тааланын мамилеси сизге өзгөчө болот болуш керек да. Иншалла, Алла кааласа. Мамилеси өзгөчө болот. Аз деле өзгөчө нагарамчысы деген силерге мага белектерди берип атат. Бул деле Аллахтын мага сүйүп кылган нематы да иншалла, ихсаны. Бул дүйнөдө эмес, Кудай ахиретте да ушундай сүйүнсүн иншалла. Кудай буйрса өмүрүбүз өткөнчө мынакей менин 3-чү бир тууганым, башка мени таануучулар, көрүүчүлөр Асылбек бир тууганым мен Кудай буйрса тойлордо, жакшылыктарда, менин үйүмдө, менин жанымда, менин жумушумда
кандай убакыт болсо менин жанымда Асылбек мырзаны көп көрөсүздөр Кудай буйрса. Эфирлерди кылып, мотивационный сөздөрдү, диний сөздөрдү сүйлөп Асылбек мырза Кудай буйрса, даже ушу лидер умра сизге ушу компанияны сиз жумушка алабыз Кудай буйрса. Иншалла Кудай кааласа. Ай сайын бир 15 000 сом зарплата чыгарып турабыз, каржылап турабыз Кудай буйрса. Сиз адамдарга ушу только мотивация берип турасыз да. Толтур адамдар мынакей сиздердин жашооңуздорго үлгү да. Ушундай адамдарды көрүп үлгү алыш керексиздер. Сынбаш керексиздер бул жалган жашоодон мынакей. Ушундай кыйынчылык болсо дагы ошого чыдап жашап аткан Асылбек мырза, Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Кудай буйрса Меккеден Мединадан жолугушканча, Аллах Таала дуалыңыз, эл жерге дуалыңыз, 3 адамдын дуасы кабыл болот дейт го. Ошолордун биринин арасында сиздин дуаңыз түз кабыл болот да. Иншалла. Прямой. Иншалла. Эч посредник жок кетет да. Дуа кылыңыз иншалла. Анда ушу менен эфирибизди аяктадык. Кудай буйрса кийинки эфирде Асылбек мырзаны Кудай буйрса Мекке Медина баргандагы тез кабардан чагылдырабыз. Мынакей тез кабардын ушу жамаатына, Атакул мырзага, бияк Дамыллабызга Аллах Таала өмүрүнө жашоосуна береке берсин. Жөн гана ушу реклама гана тартпастан жакшылык иштерде бир тыйын албай ушу жакшылыктын жарчысы болуп, себеби бул видеолорду мактаныч катарында эмес. Биз бирөөгө мактаныч кылып тартканда биз ага эч кандай бизге акча бербейт, эч кандай мактоо бербейт. Бирок балким ушундай видеону көрүп калып көп адамдар, жашоосуна сынып калган адамдар бар, чөнтөгүндө акчасы бар адамдар бар. Ошолор да бир кайрымдуулукка үгүттөп коелук деп, ошолор да бир сабырдуулукка үгүттөп коеюн деген гана ниетте да. Иншалла, себеби Алла үчүн жакшылык кылсак чарчабайт экенбиз да. Дамла өзүңүз ушу менен аяктап коесуз, бир эки сөздөрдү айтып, Мен дагы азыр көрүп отуруп аябай таасирлендим да, чындапчы. Мисалы Билим байкеге окшош байкелер көп барабыздачы. Анан мисалы өзүбүздүн бир туугандарды эле, өзүбүздүн мекендештерди эле өзүбүз эле колдобосок, башка эч ким колдобойт да. Ошого дайым мисалы бири-бирибизди колдоп, ал колунда бар байкелер бар. Только эле умра эмес, балким жашоо шартынан кабар алып, мисалы ушинтип турсак жакшы болот да. Анан негизи мен Асылбек байкени көрүп аябай чындап таасирлендим да. Алла Таала Куранда айтат да: "Вайн таудду ниъматаллахи ла тухсуха" дейт. Эгер Алла Тааланын бизге берген жакшылыктарын эсептей турган болсоңор дейт Алла Таала, эсебине жетип бүтпөйсүңөр дейт да. Бир адам өмүр бою ибадат кылат экен да. Өмүр бою ибадат кылып, эч бир күнөө иш кылбайт экен да. Ушунчалык ибадат кылганда кыяматка барып туруп Алла Таала айтат экен: "Менин мээримим менен бейишке киресиңби же кылган ибадатың мененби" дейт экен да. Дегенде жанакы адам бир аз акылына таянып туруп айтат экен: "Мен эми ушунча жыл ибадат кылдым, ибадатымдын эсебинен эле бейишке кирбейинби" дейт экен да. Дегенде Алла Таала айтат экен: "Мээримин алып койгондо жанакы адам тозокко ылайыктуу болуп калат экен да". Ошого биз кыяматта Алланын мээрими менен, ырайымы менен гана бейишке кире алат экенбиз да. Ошого жакшылыктарда жарышып калайлы, жакшылыктарды жасап калайлы иншалла. Колдон келип атсачы. Жанакы Максат Дамыл айткандай, бул Билим байке дагы көп айтып жүрөт: алып байыбай, берип байылы. Негизи максат бул дүйнөдө байыш эмес, максат Алланын ыраазылыгын табыш да. Ошого канча адамдар көрүп атат, мисалы биздин аркабыздан буюрса сиздерге дагы биз көпүрө болуп ушундай бир жакшылык иштерге себепчи болуп калайлы деген эле ой. Иншалла сизге дагы умра куттуу болсун. Эң негизгиси Билим байкеде болгон бир тууган куттуу болсун. Ой, рахмат. Иншалла. Эми буюрса дайым келип зыярат кылып турабыз иншалла сизди дагы. Бир эми бизге жакшы бир дуа бериңиз ошондой. Мына балам ичкирип кирип коесузбуз. Тамам, бери. Амин. Көтөрүп турсаңдар. Кухня жакка көтөр ойноп туруңуз. Ичкирип кирип ичкери жакка. Жүрөктөн чыккан дуаларды бериңизчи. Амин. Ошо Аллах Таалам бүткүл инсанга хидаят берсин, биринчиден бүткүл инсанга мээрим берсин Кудай Таалам. Баарыбыз эле ушундай ынтымак боло эле берешен болсок, Кудай калса береке болот иншалла. Чындап бул дүйнөдө өзү адам байыш эмес, жүрөк бай болсо гана жашоо болот, татыктуу болот экенбиз да. Өзүбүз байып, жүрөгүбүз, көзүбүз тойбосо деле окшобойт экен байганыбыз. Ошон үчүн Кудай Таалам ушундай берешен инсандар көп болсун, кыргыздын чыган жигиттери көп болсун. Момун ушундан Кудай Таалам ошо берешен колдордон кылсын баарыбызды. Сиздердин да ойлоруңузду өркүндөй берсин. Ушу бүт инсандарга Кудай Таалам сиздер кимди көрсө ошол инсандарга Аллах Таалам хидаят берсин. Ошол лидер кандай лидер умра компаниясында Аллах Таалам иштерине рывач берсин, ийгилик берсин. Бүт инсандардын жакшылыгына себеп болсун, Аллах Таалам насип кылсын. Ушул кырсында канча инсан болсо ошонун баарын умрага алып барып келишти, Аллах Таалам насип кылсын. Ушул пайгамбар саллаллаху салам салаваттар бүт жаныбар айтышка баарыбызга насип кылсын. Ушул умра лидер компаниясы кыяматка чейин ушул иштер улансын иншалла.
кыяматка чейинки инсандарыбыз, биздин замандаштарыбыз баары умрага барышты насип кылсын, Кудай таалам насип кылсын. Кудайым баарыбызды ушу умрага чакыр. Сага бейхисап шүгүрлөр болсун ушул умрага бизди насип кылганыңа. Кудай калса анда чындап барып келгендерден аябай суктанчу элек. Кудайым мына өзүн да Кудай насип кылды иншалла. Аллах таалам, о жаратканым, эгер сага нашкырлык кылмасак кечир Кудай таалам бизди. Bundan keyin daim şuur uspenlerden kalar. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Uşul insanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koşun nasip kıl Allah. Peygamber sallallahu birge kıl jaratkanım bizdi da. Allah razı olsun. Asılbek Mırza. Sizге да рахмат. Байланышып турабыз Кудай буйрса. Иншалла, Кудай каласа. Даярданып өрүбүз. Жакында чыштоолорун айтабыз, Кудай буйрса.